Урматтуу президентибиз Садыр Кожоевич ошол айтты. Менде саясий эрк бар. Менин жаныма эми ошол менин саясий президент катары саясий эркимди ишке ашыра ала турган адамдар керек. Деп ушундай чечкиндүү кадамга барды да. Анан ошол президентибиздин коррупциядан күрөшүү саясий эркини биз ошо ишке ашырдык деп ойлоймун бүгүнкү күндө. Бүгүнкү күндө ошо ишке ашыруунун негизинде мамлекетибизде коррупциялык элементтер азайды. Азыр мамлекеттик органдардын арасында коррупция кылуудан жок дегенде айбыгып, мыйзамдан коркуп, токтоп калышты да. Эми ушул процессти биз мындан ары өнүктүрө бере турган болсок, коомубуз, мамлекеттик органдарыбыз ушуга көнөт. Коррупция кылбай жашаганга мүмкүн экендигине көнөт. Мына кайсыл бир убакытка чейин биз буларды мыйзамдын каттуулугу менен кармап турушубуз керек. Кайсыл бир убакыттан кийин жаңы муун келет дагы. Ошол коррупциялык элементтерди болтурбоо бул күндөлүк эле турмуш болуп калат да.